Бұл башқаларға сабақ болсын. Бірге жаза, менге сабақ деп. Ошто УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өтүп жаткан жыйында бир катар мамлекеттик кызматкерлер коррупцияга шектелип кармалды. Анда Ноокат районунда кадастр мамлекеттик мекемесинин 2 кызматкери 1,5 гектар жайыт жерди мыйзамсыз жеке менчикке өткөрүп жибергени үчүн кармалса, Өзгөн районундагы сот органынан 1 кызматкер жана калктык каттоо бөлүмүнөн дагы 1 кызматкер жемкорлукка шектелип кармалды. Мындан сырткары Өзгөн жана Кара Суу райондук салык кызматынын башчылары жыйын учурунда УКМК кызматкерлери алып кетишти. Bir dağın sotu cer, cümlünce satılbaş gerek. Bir dağın sotu cer memleketliğe, bürüge cümlünce verilmeş. Ayrıca kadastrda işleyen adamlar var. Şu arkitekturada işleyen adamlar var. Bu sabah boş. Hatta bizde bardak oldu dedi. Kadastrda dedi kalaman yerini bölüp veriyorlar. Buna kalaman yerini kalaman ömürlü koyuyorlar. 1.30 gibi 1,5 metre şey satıyor. Uktun oğlu, şu cezanı olasın. Давайте азыр какие балчыклар неге өзү сергейлер биринчи карагыла барып тактагы какие мен карагыла тактагыла макулбу күнөөсүз болуп жүрбөсүн тактагы күнөөсү такталган болсо прокуратурага кошуп туруп бүгүн заключить бастырат. Жыйында Ош шаарындагы кең сай массивине бөлүнгөн 800 миллион сом боюнча да маалымат айтылды. Анда 10 жылдан бери токтоп турган иш 30% чейин гана аткарылган. Анын кесепетине мамлекетке 260 миллион сом зыян келтирилгени аныкталган. Бул боюнча жооптуу адамдар тез аранын ичинде жоопко тартуу тапшырмасы берилди. Кең сай массиви боюнча ошол 2011 жылы 800 миллион сом акча каралган экен. Бирок ошол жердеги жумуштар бир 100 миллион тегеринде жумуш жасалган, ошол бойдо калып кеткен. Ал биринчи ошол Ош Ноокат жолунан суу түтүкчөсү тартылыш керек болчу экен. Ал дагы калып кеткен, жумуш жасалбай, андан башка 110 киловаттык подстанция курулуш керек экен. Ал 110 киловаттык линия келген, бирок подстанция кете бир 30% бүтүн токтоп калган. Ошол боюнча акча дагы жок, подрядчиктер да жок. 260 milyon sondu kim ziyan келтирсе ордун алып келип коюп койсун. Сегодняшний день начинаете задерживать тех людей, которые нанесли ущерб государству. 260 миллионов сом. Вы поняли? Кто бы то ни был, найдите, ищите. Макулу бүгүнөн баштап чечим кабыл алды. Бүгүнөн баштап чечим кабыл алып, кең сай боюнча 260 миллион сомду зыян келтиргендерди жолго тартат. Атайын кызматтын башчысы шаар жана облус аймактарындагы жасалып жаткан жумуштарга да токтолду. Анда Ноокат шаарындагы айланма жолду көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери бүгүнкү күнгө чейин жасалбаганын сынга алып, шаар жетекчисин тилдеп, август айына чейин көрктөндүрүүгө убакыт берди. Эмне үчүн Ноокат шаарынын жолуну мына былтыр президентибиз тапшырма берип, биз 3 айдын ичинде ошол жерде күнү түнү туруп бүтүргөнбүз. Эмне үчүн ошол жердеги центральный көчөдөгү круговой до сих пор азыр мен барып көрүп келдим, эртең менен. Ошол бойдон турат бозбор. Эмне үчүн? Ошол иштегенбиз. Ачык айтышат, ал жерде биз күнүгө эртең менен саат 1:30 баштап тазалап суу жүрүп турабыз. Дагы жол айтайын. Сиз мен круговойдо айттым. Эмне үчүн круговой бозбор турат? Эмне үчүн бозбор турат? Алдыда жогорку окуу жайлардагы текшерилет. Анда сабакка келбеген студенттерге баа коюп, окуусун бүтүрүп жаткан мугалимдер аныкталып жоопко тартылат. УКМК төрагасы Кыргыз Улуттук университетинде жүргүзүлгөн иликтөөлөрдү мисал келтирип, окуу процессине катышпаган 2710 студент окуудан чыгарылганын билдирди. Мына азыр эле бүгүн эле маалымат чыкты. Кече ушул аныктап чыгышты. Бишкектеги Улуттук университетте 2710 студент мыйзамсыз окуп атышат. То есть алар окушкан эмес. Же окууга келбейт, же экзамен тапшырбайт, же сессия тапшырбайт. Бирок аларга баягы баалары коюлуп, зачеттору коюлуп, курска өтүп, дипломдорду алып атышат. 2710 адам студенттер айдалып жүрүштү. Кече эле КТУ экен, Кыргыз техникалык университети, кайсы университет эсиме чыгып калды. Аны дагы ошо ректору менен проректор алып чыгып атып, 59 адам ал жерде. Ал адамдар жалаң чет элдин жарандары экен, Кыргызстанга бир да жолу келип коюшуп атышат. Жалпы жыйында Камчыбек Ташиев аким мэрлерге Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевди үлгү катары көргөздү. Президенттин атынан унаа белек кылып жатып, жетекчилерди дайыма эл аралап күн түн дебей иштөөгө чакырды. Президентибиз жеке өзүнө берсин деп атат. Өзүнө менчик катары беремин деп ушуну жеткизип кой деп менен суранып атат. Ошондо бир кул жаап коюңуздар.
Сізге рахмат, ішіңізге игілік болсын, денсаулықты болыңыз, жақсы іштеңіз, мындан кейін да жақсы іштеңіз. Мына жылда бірден береке алып тұрсаңыз, құдайға жақсы болады. Рахмат. Kendime қызмат қыламын. Сіздерге де алшыда берекелі болсын. Белгіле кетсек, буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда өткөн жыйында Токмок шаарынын мурдагы мэри Максат Нусубалиев шаар куруу мекемесинин жетекчиси коррупцияга шектелип кармалган. Андан кийин бөлүнгөн каражатты максаттуу пайдаланбаган үчүн Кара Балта жана Шопоков шаарынын мэрилери да кармалган болчу. Буга байланыштуу 2025 жылдын сентябрь айынан баштап республикалык казынадан бөлүнгөн каражатты кайсы жакка жумшаганы боюнча жергиликтүү жетекчилерди атайын комиссия текшерип чыкмай болду. Толбай Бурканбеков, Марufcan Шакиров, Ош ТВ.